урматтуу чакырылгандар. Бүгүнкү биз күн тартибине киргизип алып, 1 сааттан бери талкуулап отурган маселенин канчалык актуалдыгы бар экенин мен түшүнбөй турам. Билим берүү министри Гүлмира Каримова айтты, канчалык деле мындай проблемный эмес. Дегеним, мен сиздерге сунуш келтиргим келет да. Биз эгер оптимизацияларды карай турган болсок, жогорку окуу жайларында, ал оптимизация деген бул оптовый ликвидация болбош керек. Бул чындык. Эгер биз бүгүн КТУны карап, эртең КНУны карап, бүрсүнү бүгүнү караганда эмне пайнап чыгат? Келгиле анда эгер карай турган болсок, жогорку окуу жайларындагы оптимизациянын чогу бардыгын бир канча вуз бар, кандай керектүү адистерди чыгарып жатат, кандай натыйжалар бар, ошонун тегерегине карасак болот да. Мени сиздердин көңүлгө бургум келген бул эң эле өкүнүчтүү нерсе. Бүгүнкү күндө эң актуалдуу ушул маселе. Азыркы өтүп жаткан Өмүрбек Чиркечтин маалымат жыйынындагы акыркы айларда орун алган өспүрүмдөрдүн өзүн өзү өлтүрүп жаткан жанагы Синий кит, Тихий дом сыяктуу өтө бир опурталдуу нерсе, бул коомчулуктун бардыгы ушуга өзгөчө көңүл буруп жатат да, өтө кооптуу, өтө жооптуу. Мына билим берүү министри Гүлмира Каримова отурат, колунан келген аракетин кылып атат, коңгуроону кагып атат, ички иштер министри отурат, саламат сактоо министри отурат. Биз эмне үчүн ушул коомдун талабын эске албай, бир комитеттин мурдагы бир талабын эске алып, бир кайсы бир институттарды ордун алмаштырган соң өзгөрбөйт? Аны өзүнчө коесуңбу, тиге баш ийдирип койсуң, баары жашаган институт жашайт да. Ошондуктан мен сунуш киргизет элем да, ушул маселени карап, эртең палатага алып чыгып, эмне болуп атат, кайда баратабыз? Мына бүгүн эртең менен дагы Улан 2 кичи районунан 8 этаждан секирем деген кызды араң алып калышты. Кече бирөөсү больницага түштү эле. Андан бир жума мурун Талант Абдуллаевич билет, ошол улуттук коопсуздук кызматы ичинде бүгүн каржы полициясына иштеп киши башкалардын балдарын алып калам деп жүрүп, өзүнүн баласын аман сактай албай калды. Элдин экинин бир ушун сөз кылып атат. Сумга барсаңыздар очередь. Жанагы кнопочный телефонду алып атат. Айфондон коруп калыптыр. Элдин баары жүрөгү коруп үшүп турат да. Кайда баратабыз? Кантип токтотобуз? Өкмөт алдын ала атабы, артын ала атабы? Ушуну талкууласак болот го дейм. Мына 3 министрлик тең отурат, ушуну бүгүн бир эгер министрликтердин жеткиликтүү маалымат болсо, ушуну талкуулап, анан эртең палатага алып чыксак, бул бир соопчулук арада мындай алдын алууга болгон биздин аракет болот. Ал эми бул оптимизация, бул чын айтыш керек. Болбогон нерсе да, анчалык деле мааниси жок маселе болуп жатат да. Мен ушул сунушту айткым келди. Рахмат.